Урматтуу абитуриенттер, сиздер Кыргыз Республикасында бардык окуу жайларга азыркы учурда аралыктан каттоодон өтсөңүздөр болот. Анын ичинде Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде сиздер аралыктан төмөндөгүдөй тартипте катталсаңыздар болот. Сиздер Google Chrome'га кирип, ал жерде абитуриент онлайн деген сайтка киресиздер. Эгер сиз жогорку окуу жайга тапшырам десеңиз, Жоржду тандайсыз. Андан кийин катталуу кнопкасын басуу менен сиздер бул жерде көрсөтүлгөн данныйларды толтурушуңуз керек. Бул жерде сиздер милдеттүү түрдө ЖРТга кайсыл телефон номер менен катталсаңыздар, ошону жазууңуздар талап кылынат. Бул жерде баарын толтуруп бүткөндөн кийин сиздер катталуу кнопкасын басасыздар. Андан кийин кирүү кнопкасын басасыздар. Кирүү кнопкасына сиздер сертификат номери жана өзүңүздөрдүн паролдоруңуздарды терүү менен сиз жеке баракчага киресиздер. Жеке кабинетке киргенден кийин сиздер өзүңүздөрдүн жеке маалыматтарыңыздарды, паспорт, аттестат, ЖРТнын төс сумкасын жүктөө менен сиз кийинки Жоржду тандоого өтөсүздөр. Жоржду тандоого өткөндө аймакты көрсөтүү менен бул жерде окуу жайларды жана андагы факультеттерди тандоо менен сиздер өзүңүздөр тандаган адистерге талоонду аралыктан туруп таштасаңыздар болот. Сиздер окуу жайды тандагандан кийин сиздерге биринчи турга катталды деген ушундай маалымат чыгат. Азыр мен жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнча катталууну көрсөтүп бердим. Эми сиздерге колледждерге катталуу тартиби боюнча дагы бир аз түшүндүрүп өтөйүн. Ал эми колледждерге катталуу деле бул абитуриент онлайн сайт аркылуу Coach'ту тандайсыздар. Бул жерде регистрацияны тандоо менен бул жерде данныйлардын баарын толтуруп, сиздер логин паролду киргизип, өзүңүздөр каалаган коддорду тандайсыздар. Дагы кийинки каттоо кнопкасын басасыздар. Колледждерде дагы ушул жеке кабинетке киргенден кийин сиздер өзүңүздөр жөнүндө бул жерде көрсөтүлгөн маалыматтарды толтурушуңуз керек. Андан кийин сиздер бардык вуздарды тандоо менен Ош шаарында жайгашкан окуу жайларды тандасаңыздар болот. Сиздер аралыктан окууга өткөнүгүз боюнча тастама алгандан кийин милдеттүү түрдө документтердин түп нускасын университеттин кабыл алуу комиссиясына тапшырууңуздар милдеттүү болуп саналат.